Негизи бизде окутуу тили кыргызча жана түркчө болгонуна байланыштуу эки тилди тең сабак ала алгандай, баягы мугалимдер түшүнө алгандай деңгээлде билиш керек. Ошого байланыштуу эгер бала түркчө билбесе, мисалы кыргызстандыктар баары эле кыргызча билет, бирок түркчө билишпейт. Алар сөзсүз түрдө 1 жыл даярдоо курсуна окушат, түркчө үйрөнүшөт. Ал эми бизде билесиңер түрк лицейлери дагы бар. Аяктагы балдар кыргызчада түркчөдө билгендигине байланыштуу алар дароо биринчи курска отура алат. Бирок мындан сырткары мисалы курстан окуп келип түркчөнү үйрөнүп алгандар болушу мүмкүн. Ошолор мен түркчө билем, дароо кыргызчада билем, дароо биринчи курска отурайын деп талап кылышы мүмкүн. Бирок алар үчүн күзүндө сентябрь айында атайын сынак болот. Түркчө деңгээлин текшерүү максатында ошондой сынак өткөрүлөт. Эгер ошондон өтүп кетсе, анда дароо биринчи курска отурат.